Сөз депутат Жолдошевага берилет. Менин 4 суроом бар, ошончо микрофонду өчүрбөй турсаңар алдын ала суранып койсом. Өмүрбек Черкешевич, сиз 11 июнда ошол окуясы башталгандан кийин эртеси күнү эле кайрып вертолет менен Бишкекке учуп келдиңиз. Эмне себептен ошол оор күндө Ошто болгон жоксуз? Ушул эле биринчи суроонун ичинде Кадыржан Батыров интернет булактарынан сизди Ош окуясына түздөн түз тиешеңиз бар экенин видеозапись аркылуу таратты. Ошондой эле массалык маалымат каражаттарына таянсак, Кадыржан Батыровду үйүңүзгө алып келип, бекитип, анан чет өлкөгө учуруп жибергениңиз жөнүндө жазылды да. Бул биринчи суроом. Анан экинчи суроом бар. Жооп бере берейинби? Эми бул узун сөздү талап кылат. Парламенттик иликтөө комиссиясына жаңылышпасам, сиз да кирдиңиз, баарын өзүңүз тактап билесиз. Мен кыскача жооп берейин. Чатак чыккан күнү түнү менен биз иштедик. Түндүк региондорунан болгон күчтөрдү мобилизациялап, тынымсыз аар учкандай самолеттер учуп турду. Ошолардын бири менен мен эртең менен учуп бардым. Кечке болдум. Келдибеков Акмат менен да ошол жерден жолуктук, Оштон. Туурабы? Эмне үчүн мен 11 күнү келе бердим? Биз 11 күнү эртең менен өзгөчө кырдаалды киргиздик. Өзгөчө кырдаал кирген территорияда бардык бийлик, граждандык бийликтен алып, аскер бийлигине өттү. Комендант, шаар, Ош областынын коменданттары болду. Алар айтты, гражданскийлерге кыла турган иш жок, команда бере турган адамдар бар. Иш чаралар аныкталды деди. Мен губернатор менен да, мэр менен да чогулуп, баары эми сиздер бара берсеңиздер болот дегенде гана ал жерден кеттим. Мени бул жерде өзүңүздөр телевизордон көрүп турдуңуздар, тынымсыз күнү түнү түнкү саат 3-4кө чейин болуп жаткан конституциялык кеңешменин иши күтүп турган. Тиешелүү адамдар ал жерде мүмкүн болгон, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн чегинде аракеттердин баарын жасады. Ал эми майда чүйдөсүн, урматтуу депутаттар, бардык секрет материалдар сиздердин карамагыңыздарда болот. Иликтеп, чакырып, сурап, тактап аласыздар. Эми Кадыржан Текебаев күнөөлүү деп айтып атат дейсиз. Аны менин досум деп атышат го. Эгер ал менин досум болсо, эмне үчүн мени күнөөлөйт? Ушул жерден Анвар Артыков айтты, тиги интернетте сөз жүрөт. Андан мурун гезит чыгарды. Тиги не дейт? Баткенге Инамжан Абдурасуловду губернатор кылам дептир Текебаев. Ошко Анвар Артыковду губернатор кылам дептир. Жалалабадка Кадыржан Батыровду губернатор кыламын дептир деп гезиттерде айтып жүрөт. Ошко мэр да кылат экен Анвар Артыковду деп сөз чыгып кетти. Мына өзү турат, ошол чынбы, жалганбы сурап алгыла. Микрофон. Президенттин күйөөсү экен деген сөз чыгып кетти. Аны да сурап алгыла. Урматтуу депутаттар, мындай трагический события жөнүндө айтылып атканда, чапак салуу, момундай неме кылуу өзү туура эмес. Ошол сиз 11 июнда келе бергениңизде, билесизби канча биздин жарандар мыкаачылык менен өлтүрүлдү, өрттөлгөн, башы колу кескиленген, кыздарыбыз болсо эмне болгонун билесиз, жаш балдарыбыз эмне болгонун билесиз. Ошондуктан сиз азыр мына мен айтайын дегеним, Өмүрбек Черкешевич, Ош окуясы боюнча сиз референдумдан кийин майда чүйдө деп айтып атасыз. Майда чүйдө окуя болгон жок ал жерде. Майда чүйдөсүн кийин билип аласыз. Урматтуу депутаттар, суроо берсеңиздер, бул выступление эмес, суроо. Эми мүмкүнчүлүк бериңиз бизге, төрага. Жок, суроо бербейсиздер. Выступление экинчи этапта башталат. Сиз деле бир маселени 10 саат карадыңыз, биз деле чыдап отурабыз.
Онса жөн эле бир процедурный маселе менен. Сиз Өмүрбек экинчи жолу чыгып Черкешевич. сүйлөгөнгө укугуңуз бар. Өмүрбек Черкешевич, мына ош окуясы боюнча азыр дагы бир маалыматтар бар. Эми буну албетте комиссия тастыктайт. Сиз Отунбаеваны, Атамбаевди, Исаковду, Дүйшөбаевди күнөөлүү кылганга аракеттенип атат деген. Анын үстүнө Арслан Бапто, Кадыржан Батыровдун тиги дачасында отурду деген дагы конок болуп. Мына ошондой маалыматтар, ар түрдүү маалыматтар чыкты массалык маалымат каражаттарына. Бул экинчи суроом, сиз ушул коалицияга кирип атып, ушул СДПК партиясынын лидери Атамбаевка өзүңүздүн лично адамдык, инсандык, ошондой эле депутаттык искренний мамилеңиз барбы же жокпу? Же кандайдыр бир сиз эми абдан күчтүү саясатчысыз, кандай дагы эмнелер болот, себеби ушул коалициядан бүт эле кандай коалиция түзүлсө дагы мамлекет, ушул мамлекеттин биримдиги, элдин биримдиги, ошондой эле алдыга жылуу чоң бир үмүттөр бар эл тарабынан. Ошого жооп берип койсоңуз, анан 3-4 суроом бар. Мен чектелбейт, сүйлөй берсе болобу? Мен узунураак жооп берем бул суроого. Мен сиздерге бир легенда кыскача айтып өтөрөйүн. Толубай деген сынчы болгон. Туткундан сокур, небереси менен качып кетип атып, ат минип качат. Артынан кугун түшүп, жетип келейин десе айтат. Небересине кандай ат экен десе, кашка ат экен десе, ушу мээси жука эле күн жакты көздөй чап дейт. Анын мээси ысып жолдо калат. Дагы бир ат, дагы экинчи ат жакындап келет. Ал кандай ат экен десе, тигиндей кара ат экен десе, анын туягы жука эле ташты көздөй чап дейт. Ал артта калып калат.